Кадырман машина кежи каналының көрүүчүлөрү, биз эми Орус машина авто катарына келдик. Ушул жактан азыр машиналардын баарларын биткерген аракет жасайын. Үзбөстөн акырына чейин көрүңүздөр. Видеону жана класс басканды унутпаңыздар. ВАЗ-21-14 диска, ак дискалар өзүнө мындай тартып турат экен. Башкача болду. 2006, объему 1.5, телефон номерлери мындай. Баасы, айтылыш баасы 150 000 сом деп атат. Арка жагынан көрүнүшүндө бир көрсөтүп коеюн. ВАЗ-21-07 2010, телефон номерлери, баасы 150 000 сом деп атат. Айтылыш баасы. ВАЗ-21-06 11'den мындай бампер коюлуп тур. 1990, объему 1.6, баасы 80 000 сом деп жазылып турат. 2001 жылы чыгарылган Hyundai Avanta арка жагынан көрүнүшү. ВАЗ-21-07 2007, объему 1.5, газ, бензин, баасы 80 000 сом деп атат, айтылыш баасы. ВАЗ-21-05 российский транзитный номерде, 2010, объему 1.6, телефон номерлери, баасы 140 000 сом деп атат. İçki salonu bir takılı. İçki salonu pробеги 85.599 kilometre. Niva. Байланыш үшін телефондар 0555 60 58 60. Литой дистердекен өзү. 0555 60 58 60. 2006, объем 1.7, телефон номерлери есін. Басы 220 000 сом, айтылыш басы. ВАЗ-21-07 Көңіл бұрыңыздар, процентке ақша береміз. 2011, объему 1.6, басы 150 000 сом деп атат, айтылыш басы. Айтылаймын. Процентке ақша береміз. Залоко автоуны алабыз. Байланыш үшін тәнеке 80. Газ 31-105, 105. Айтылаймын. 2007, объему 2.4, Chrysler мотору екен. Расход 11 литр бі. Шардың ішінде. Трассада 8 литр екен. Пробеги 78 000. Телефон номері жана басы 180 000 сом деп атат. 2007 жылы Россиядан шыққан Porter Будка шашылыш түрде сатылат. Жеңіл автоунаға алмашылар. Объемы 2 Porter Будка ВАЗ-21-07 объемы 2.5 дизель. Байланыш үшін телефондар басы 70 000 сом. Жылы 2. Эми биз Nexia жана Lanos катарындабыз. Машиналар бар. Ушул узун эле катар боюнча кеткен машиналар. Биринчилерден болуп мына ак Nexia бизге жолуктурулуп атат. Nexia 1. Басы 80 000 сом, башында эле айтып коеюн. Айтылыш басы 1996, объему 1.5, телефон номерлери корейский экен, Өзбекстан эмес. Корея. Так. Пробеги канча? 256 000, а? 267 километр. Кондиционер бар?
Жақсы. Коробка механика. Дағы бір Nexia 2. Өзбекстан. 2008, объемы 1.6. Коробка механика. Басында жазып қойған 200 000 сом. Кеми барды отат есі. Сүйлөшөбүз дейт кардарлармен. Арка жагында бир тартып коюп. Мынакей арзандыраак Nexia 2. Транзитный номерде. Сырткы өңүтүшүн көрүп алыңыздар. 4 дөңгөлөк тең. Зимний, мындай литиодо. Арка жагында бир тартып берейин. Парктроник датчиктери коюлган экен. Төрт айнеге тең электростеклоподъемникте. Так, басы 120 000 кеми бар, а? Телефон номерлерин да бир кайталап коюн. 772 34 34 26 2008. Nexia 1. Жақсы аке, өзіңіз. Nexia 1. Ондай багажникта коюп тура. 2007. Объемы 1.6, коробка механика, телефон номерлери эсин. Ички мынандай кара кожада экен, сиденьялары. Антиугонный нелер бар. Противоугонный системалары бар экен да. Жақсы. Пробеги 145 653 километр. Басы 140 000 сом айтылыш басы. Nexia 2. Эки 2010, объемы 1.5, телефон номерлери есін. Айтылыш басы 180 000 сом. Бұл бензин газы екен. Газовый оборудованиясы да бар. Nexia 2. 2009, объемы 1.5, басы да жазылып тұрат, 150 000 сомда. Lanos 1, Deo Lanos 1998, объемы 1.5, телефон номерлери есін. Басы 120 000 сомда отат. Айтылыш басы. Бұл ички салону. Пробеги 255 847 километр. Жа ушунун жанында эле мындай Lanos Juliet хэтчбэк. Lanos 1. 1999, коробка механика, кожаный салон деп жазып коюп тур. Шумоизоляциядагы жасалган экен. Пробеги 282 319 километр. Патологу да мынандай жасалып турат. Мына эшик жабылып турганда эле байкалып атат. Жана ушунун жанында дагы бир Lanos 1 Lanos 1 европейский деп атат. Хэтчбэк, бул да бар. Люгу бар экен мында. Коробка автомат 2000, объемы 1.5. Ички салону мында чехолдо көк кара. Бунда airbag бар экен. ABS дагы бар, 214 560 пробеги. Алдыңкы водительде анан кийин пассажирде бар экен airbag. Жакшы. Гидравлика да бар болса керек, а?
Бар. Қаншада отасың? 2006 жылы шығарған қызыл 130 мың сом. Мынаки. Телефон номерін да бер қайталап қой. 2006 жылы шығарған